Gülgüçtü жақсы болсын. Балдар Мен дегенде çok Акиммен. Gülgüçtü жақсы тұрасыңар. Денсаулықтарыңар. Ақсақалдар, Еркін айылының жашоочулары мына бүгін ушул жерде жакшы бир иштин башталып турат. Мен кыскача маалымат берип кетейин. Бул жерде мына биздин аксакалдар, дыйкандар турасыздар. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, былтыркы жылы башталып эле быйыл мына толугу менен 2-3 сугатка жетишип ачып калдык буюрса. Ушул суга суу чыгаруу насосу Сабай каналынын жээгинде жайгашкан. Жалпы 100 гектарга жакын жерди суга суу менен камсыз кылат. Жалпы ушул сметалык наркы 12 миллион 646 миңге эсептелген болсо, тендердин жыйынтыгы менен 11 миллион 986 миңге бүгүн бүткөрүлдү. Курган ишкана ЧЧК Азирет Султан ишканасы бүгүнкү күндө насос толугу менен өтүп ишке берилди. Бардыңыздарга кут кылсын. Урматтуу Чыңгыз Арстанбекович, биздин ушул жакшылыгыбызга куш келипсиз. Анда сөздү Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бапаев Чыңгыз Арстанбековичке берет. Арбаңыздар, урматтуу Эркин айылынын тургундары, Кара Суу шаарынын тургундары, жана келген коноктор. Эми билесиздер, дыйканга абадай керектүү нерсе бул суу. Суу болбосо дыйкандын түшүмү дагы эң жакшы урукту сепсек дагы, бирок суу жок, бул түшүмдү болбойт экен сөз да. Бирок мынакей азыр ушул мэрия тарабынан мынакей жакшы насостук станция канча болсо да кичине жардам болгондой ушул дыйкандарга суу тартып берүү максатында. Бирок эми азыр билесиз, дүйнөдө жалпы ушул суунун тартыштыгы кетип баратат. Жылда биз кемпмеден Папан суу сактагычынан азыр суу аябай төмөнгө түшүп кетти. Мына экономдоп мурун 32 куб ала турган болсок секундуна, азыр 18 болчу 10го түшүрдүк. Суу аябай тартыш болот, элдин баргайлары. Эми бул табигаттан келе турган сууну эч ким токтотуп дагы, көбөйтүп дагы азайта албайт экенбиз. Бирок ушундай учурларда мынакей ушундай насостук багыт менен дыйкандарга дагы өбөлгө түзүп берүү шарттары. Эми мынакей азыр президентибиз улуттук жарлык кабыл алып берип атат. Тамчылатып сугаруу. Ушуга да өтүшүбүз керек. Азыр мынакей механизмин иштеп, кандай тамчылатууга, кандай акча каражаттарды беребиз, кандай кылабыз деп ошол багытта да. Буга чейин дагы ушул Кара Сууда дагы иш жүргөн экен, тамчылатып сугарууну Кытайлар дагы көрсөтүп берүү мына. Бизге ал үлгү катары көрсөтүп берсин, үйрөнүп алалы, анан жерди кийин өзүбүз иштетип кете беребиз. Маселеси жок да. Жалпы район боюнча айта турган маселебиз боюнча эми билесиздер, районубузда 5 миллиард 400 миллион сом акча каражат чогулткан болсок, бүгүнкү күндө районубуз 12 миллиард 900 миллион сом акча каражат жумшайбыз биз өзүбүзгө. Бул ошол жана мектептердин мугалимдерине, пенсияларыбыз, салынып аткан объекти, жолдорубуз, бала бакчаларыбыз, имарат салынып аткандын бардыгы республикадан ала турган акчаларыбыз. Быйыл районубузда 128 километр аралыкта асфальт басылат, бүтөбүз. 11 социалдык бала бакча менен мектепти салып бүтүрөбүз. Кудайым буюрса азыр 21 айыл таза суу менен камсыз болот. Азыр долбоор бүтүп атат. Бүтсө эле уже курулуш иштерине жүргүзүп баштайбыз. Бул эми мен силерге орчунду баягы маселелерге токтолуп кетип атам. Дагы бир чоң проектибизди урматтуу президентибиз өзү колдоп берип атат. Папан Кемпирабад суу сактагычынан бизге бери суу тартып келүү. Ошол жерге кампасын куруп, самотек менен ошону алып келип, Сабай айыл өкмөтүнүн көпчүлүк 9 айылы кирет, анан Кара Суу шаарынын бир бөлүгү кирет. Ошого азыр проектисин сүйлөшүп атабыз. Проекти быйыл болот. Эмдиги жылы курулуш иштерин кылсак деп атабыз. Ал бая билесиздер, Кемпирабадта эми билесиздер суу кенен. Ал жерден бизге тартып келсек, таза суу менен анткени
көпчүлүктүн баарын өйдө жактан алып келип атып, азыр ал жердеги суунун баардыгы тартыш болуп калды. Эл көбөйүп атат. Суу азыр билесиздер, мурун бир адам 60 литр суу бир күндө, бир адам норма боюнча 60 литр суу сарпталат. Азыр неме өзгөрдү, норма 180 литр. Бир адам 180 литр колдонот экен. Норма боюнча средний эсептеп чыгышты. Бул деген уже башты бир 3 эсе 4 эсеге көбөйдү деген сөз да, суунун талабы эме, суроо талап. Бирок келип аткан суубуз бирок азайып атат. Ошон үчүн жанагындай багытты таза суу, анткени районубузда 67% таза суу менен камсыз болгон. Быйыл мына 21 айылды таза суу менен камсыз боло турган болсок, 81%га чыгат экенбиз. Дагы 20-ны киргизе турган болсок, 22 беле 23 айылды киргизе турган болсок, 100% таза суу менен камсыз болобуз да. Ошону жеткиришибиз керек. Анткени таза суу кара сууда абдан көйгөйлүү маселе экенин, биринчи приоритеттердин бири экен деп эсептедик. Мына бүгүн жакшы ачылыштын астында турабыз. Ошол менен сугат суудагы бул негизги бөлүктүн бири. Анткени азык-түлүк коопсуздугу бар. Дыйкандар түшүмүн жакшы албаса, эл журтка тамак аштын аздыгы болот деген сөз да. Ошон үчүн бул дагы жакшы жөрөлгөлөрдүн бири. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат. Ушул станцияңар кут болсун. Ушул иш аракеттер жүргүзгөндө билесиздер, баягы жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы аябай мындай өздөрүнүн салымын кошуп, аракетин кылып, чуркап, түнүкүнө мына көрүп аттык. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул шаардык кеңештин төрагасы Болот Жаниев Токтосунович, сизге сөз берсек. Assalomu alaykum, hurmatli oqsoqollar, tug'anlar. Sizga da cho'ng rahmat, hurmatli hakim. Ушул жерлерге катышып, ушундай биздин ачылыштарыбызга катышып берип атасыз. Вактыңызды бөлүп, анан мен кыскача эле айтайын. Ушул көп жерде айтып кетип атам. Сиздердин ушул айылыңардан чыккан депутаттар демилгеси, ушундай нерселерди мына жаш депутаттарыңар демилге кылып, ушундай кылып көтөрүп, анан биздин мэрге, акимибизге ушинтип, анан сунуштарын айтып, ушул сунушту колдоп, анан кеңештен колдоп чыгынып, ушундай нерселер болуп келип атат. Кудайга шүгүр, буга окшогон нерселер дайыма жакшылыктарга болуп ачыла берсин. Анан көчөңөр дагы мына азыр жолдо келип атып, өз ара күлкү болуп сүйлөнүп келип атабыз эми. Мына жолдун жээгинде мына асфальт болбогон көчөңөр да калбаптыр, Кудай берсе. Дагы деле бул аз эмес. Эмки жылдарда дагы деле болот, Кудайга шүгүр. Мына бул биздин мамлекеттин жетишкендиги бул дагы. Кудайга шүгүр, жылдакка караганда быйыл эсебинде бир 5 көчөнүн өзү асфальт болуп турат, эркинде дагы. Мына ушуга окшогон нерселер болуп атат, Кудайга шүгүр. Сиздердин депутаттарыңыздардын демилгеси менен, ушул акимдин, мэрдин колдоосу менен ушуга окшогон нерселер болуп атат. Баардыгыңыздарга рахмат. Ушинтип ушул жерге дагы келип катышып, мына ачылыштарына ушундай кылып демилге көрсөтүп бергениңиздерге рахмат. Депутаттарга бир кол чабалы, эмгеги бар. Сөзді айылыбыздың ақсақалы Ермек ака. Өзіңіз бір жақсы сөйлеп, дуаңызды берсеңіз, кейінгі ачылышқа барайлы. Assalamu alaikum. Şu rayonun yetekçileri, yana el yurt. Hoş gelipsizler. Bana bizim ayılga su çıkarıp, sana şu ayttılar. Ekşiner seni rahmat deyiz, başka ne deyiz. İyi mi? Dağı ne aytarız? Memleketke, eli yurtumuzga, şu yetekçilerge, umurlarımızın müsseleri sık bulsun daim. Daim şeytan aradan ümit maksat benim yaşayışımın maksatlarına olsun, maksatlarına hazır olsun. O da işimiz gelip olsun. Daim şunda el yurt benim yakşılıkta yolu Allah Teala bizi barımızga nasip etsin. Allah rahmat. Ruhsat beresiz anda. Şep nasıl? Vakıdaki daha uçura koyun. Так, подключение abi. Tamam. 75 kilo. Ayıldır deputatlarına çok rahmat. Bu жерде басабыз, э? Басабыз. Урматтуу катышуучулар, бери келип атсаңыздар, алдыракчы болуңуздар. Урматтуу Эркин айылынын жашоочулары, аксакалдар, апалар,
иш-чарабызды баштайлы. Урматтуу Чыңгыз Арстанбекович, урматтуу Эркин айылынын тургундары, иш-чаранын катышуучулары, арка жактагылар тынчтанып алсаңыздар. Эркин айылында бүгүн жакшы бир иш-чаралардын экинчи кезегинде туруп атабыз. Жана эле барып ушул дейкандарга чыгарылган суу насоосун ачып келдик. Учурда Эркин айылына түшүрүлгөн асфальттарды ачуу аземинде туруп атабыз. Биз турган көчө Рамасеитов көчөсү деп аталат. Жалпы узундугу 460 метр. Жергиликтүү бюджеттен каралган сумма 4 миллион 428 метр. Мындан сырткары Эркин айылында быйыл 5 көчөнүн асфальты бүткөрүлдү. Алар Орозбаев көчөсү 500 метр, каражаты 3 миллион 300 миң сом. Ишмурзаев көчөсү 620 метр, каражаты 5 миллион 112 миң сом. Кулатаев көчөсү 335 метр, 2 миллион 431 миң сом. Садыков көчөсү 420 метр, 4 миллион 486 миң. Жалпы асфальттарга 19 миллион 762 миң сом жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Атай кеткенде, мындан сырткары азыр 2-3 жылдан бери курулушу жүрүп аткан чоң бир спорт комплексинин дагы ачылыш аземин бир аздан кийин баштап беребиз. Эмне демекчибиз, ушул ачылыш аземине кош келипсиздер. Дагы бир жолу Эркин айылыбызга ачылган, курулган жолдордун баардыгы ак жолтой, берекелүү болсун, айылыбызда тынчтык, амандык болсун. Баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бапаев Чыңгыз Арстанбекович. Арбаңыздар, саламатсыздарбы, урматтуу Эркин айылынын тургундары. Негизи мамлекет тарабыбыздан ушул жол салуу, бала бакча куруу, мектеп салуу деген инфраструктуралык түзүмдөрдү жакшыртуу максатында жакшы колдоолор жүрүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз ушул деги эле ар бир жерлердеги бийлик өкүлдөрүнө жана аким, айыл өкмөт, мэр, губернатор баардыгына тапшырмаларды негизги элдин көйгөйлөрүн жеринде чечүү бизге чоң бир талаптардын бири. Бүгүнкү күнү мынакей жүрөк сүйүнүп турган жер десек болот. Эркин айылында жакшы жумуш жүрүп атканы, бул албетте ушул жердеги элдин көйгөйүн чечүү. Мынакей билесиз, ушул көчө мурун чаңдап бырыксып турса керек. Мына асфальт болгондо таза болот, таза болгон жерде ар бир адамдын көңүлү ачылат дегендей, мынакей ушул жол куттуу болсун. Жакшы, молодцы. Жакшы. Футболисттер монт учурашабы? Мындай учурашабы. Футболисттер ушул учурашабы? Сөз кезеге Карасу шаарынын мэри Эрмаматов Ислам Жолдошбаевич агабызды чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Саламатсыздарбы? Эркин айылынын тургундары, урматтуу Карасу шаарынын тургундары, меймандары, урматтуу Чыңгыз Арстанбекович. Бүгүн мына Эркин айылында чоң бир салтанаттуу майрамдардын үстүндө, чоң бир тойдун, көңүлдүү маанайдын үстүндө турабыз. Сиздер көп болуп турган бүгүнкү спорт комплексибиздин, спорт аянтчабыздын курулушу мындан 1-2 жыл мурда башталган. Учурда ушул замандын талабына ылайык болуп, бардык керектүү шарттары менен
айылыбызга ылайыкталган курулуштун аягына чыгып отурабыз. Карасу шаарынын Эркин айылындагы спорт аянтчанын куруу иштеринин сметалык наркы 19 миллион 897 миң болсо, тендерден кийинки суммасы 18 миллион 305 миңге ЖЧК А Груз курулуш ишканасы куруп бүтүрдү. Бул курулушта жабык типтеги футбол ойноочу аянтчасы 882 квадрат метр, көрүүчүлөр үчүн отургучтар, атайын кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, жалпы 116 метр квадрат бардык шарттары менен курулуп, бүгүн мына ачылуу аземинде туруп атабыз. Андыктан ушул спорт залыбыз бардыгыбызга куттуу болсун. Ушул жерде мыкты спортчулар тарбияланып чоңойсун. Эркин айылын, Карасу шаарын, Карасу районун дүйнөгө дүңгүрөткөн спортчуларыбыз чыксын. Айтайын дегеним, ушул жерде мына жакшылыгыбызга күбө болуп, районубуздун акими Чыңгыз Арстанбекович келип отурат. Эркин айылында бүгүн 3-чү ачылышта туруп атабыз. Буга чейин насостук станциянын ачылышын кылып келдик. 5 көчөнүн асфальты бүтүп, аны жасап келдик. Мына азыр кезек ушул спорт залдын ачылуу аземинде турабыз. Дагы бир жолу куттуктайм, берекелүү куттуу болсун. Сөздү Карасу район мамлекеттик администрация башчысы аким Папаев Чыңгыз Арстанбековичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин айылынын тургундары. Бүгүн Эркин айылындагы ушул 3-чү салтанаттуу ачылыш иш-чарасы өтүп турат. Барыңыздарды ушул иш-чараны жеке өзүбүздүн атыбыздан, райондук мамлекеттик администрациянын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте жашообузда бул спорт негизги жүрөгүбүздөн орун алган бул спорт. Спорт бул адамды туура жолго, сергектикке, өзүнүн максатына жете турган, тарбия бере турган маңыздын түбү десек болот. Бул адам заты бул жашоого келгенде өзүнүн негизи айтылып кетет, денени тарбиялоо. Дене тарбиялаган бул сергектикке ар дайым багыт берет. Мен ушул жерде мынакей жакшы салынган, жергиликтүү бюджеттен салынган спорттук аянтча, ушул айылдан чыккан мыкты спортчуларды тарбиялап чыга турган аянтча болушуна мен тилектешмин. Анткени биздин Карасу эч качан арт эмес, алдында болуп турушубуз керек. Кандай турнир болбосун, спорттун эң туу чокусуна чыккан райондордун бири болушубузга негизги максаттарыбыздын бири. Анткени адамдын ички азыгы ала турган бул спорт. Жан дүйнөсүндөгү азыкты байыта турган бул спорттун бир түрү десек жаңылышпайбыз. Анткени спорт бул адамдын кулк мүнөзүн, эрктүүлүгүн, өзүнүн максатына жете турган, кулк мүнөздү пайда кыла турган спорт деп эсептесек дагы жаңылышпайбыз. Анткени мен бул деген сөз ушул мынакей жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүп, ушул жерде жашынакай турган биздин бөбөктөрүбүз, инилерибиз мыкты спортчу болуп чыгышына мен тилектешмин. Дагы бир жолу ушул спорт аянтча кут болсун. Эми ушундай спорт аянтчадан азыр урматтуу президентибиздин фондусунан биз 8ди сурап атабыз азыр. Ушул айылдарга 8ди салып берели деп. Ошону менен 8ди сала турган болсок, дагы районубузда дагы бир спортко болгон көңүл буруу, анан шарт түзүү максаты болуп калат. Буюрса ушул ишке ашып кетсин. Ушул дагы бир жолу спорттук аянтчабыз куттуу болсун, ак жолтой болсун. Ушул жерден арт-артынан мыкты спортсмендер чыга беришине тилектешмин. Дагы бир жолу рахмат. Рахмат, Чыңгыз Арстанбекович.
çıktın. Erkin ayının güzelliklerini götürdün. Жақсы. Kadınlara çıktın. Tekrar rahmet olsun. Mikrofonu ver, konuşayım. Assalomu